Саламатсызбы кадырман телекөрүүчү, назарыңызда Таңкүрөгөн бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Ар бир телекөрүүчү менен амандашып учурашып алайын. Анткени Кыргызда учурашпай сөз баштабайт деп коет го. Ошолсуңар ар бир телекөрүүчү менен мына ушундай экран аркылуу учурашабыз. Амансыздарбы? Биз дайыма ата мекендик өндүрүшчүлөрдү колдоп, ошол эле учурда телекөрүүчүлөрдү дагы ата мекендик продукцияларды колдонууга үгүттөп чакырып келебиз. Бүгүн дагы мына ушундай өзгөчө бизди кубантып сүйүнтө турган ата мекендик өндүрүшчү компания бүгүн бизге конокко келди. Анткени көпчүлүк учурда биз кыргызстандык жарандар кээ бир учурда айтып калган учурларыбыз көп болгон. Керек болсо Кыргызстандан дарат кагазы дагы чыгарылбайт. Жок дегенде ушул нерсени өзүбүз чыгарсак кантет деп наразылыкты көгүп калчу элек. Бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр, сүлгү, тагыраак айтканда ашкана сүлгүсүн, ошондой эле салфеткаларды чыгарган ата мекендик өндүрүшчү компания бүгүн бизге конокко келди. Бүгүн бизде конокто ата мекендик өндүрүшчү компания Акак компаниясы, тагыраак айтканда мына ушул компаниянын негиздөөчүсү Жылдыз Мамбеталиева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Кош келиптирсиз. Кутмантаңыз менен. Ыраазычылык билдирем. Дегенде биздин эфирге келгениңиз үчүн. Эми эң алгачкы эле суроом Акак компаниясы жөнүндө дегенде телекөрүүчүлөргө маалымат бериңиз. Кандай компания, канча жылдан бери иштеп жатат? Бул компания иштегенине 1 жыл болоюн деп калды буюрса. Жаңы баштаганда аз эле продукция менен баштаганбыз. Эми буюрса ашкана сүлгүсү, салфеткаларын коштук да, дарат кагаздарын коштук. Биз ушу Акак деп баштаганыбыз себеби бул эң зыяны жок, химиялык кошулмасыз деп ошондой максатта таза продукция болсун деп чыгардык да, өндүрүш болсун депчи. Эми менин жанымдагы турган бул ашкана сүлгүсү экен, бул боюнча айтып бериңиз. Ден соолукка зыяны жок экен, аллергия кылбайты жок деген сыяктуу да. Ашкана сүлгүсү бул көп колдонуучу сүлгү. 1-2 колдонуп ыргытып койсоңуздар болот. Анткени азыр аябай ыңгайлуу колго, аял затына. Өзүм камыр жайып, үйдө тамак аш кылгандыктан берки камыр болгондо, например, столдун үстү камыр, мисалы, столдун үстү камыр болуп калса, ошону сүртүп, анан таштап койсоңуздар болот. Бул ичинде 165 бар. Көпкө чейин 165 даана 165 сүлгү бар. Анан чаңдарды сүртүп, үйдөгү айнектерди, терезелерди сүрткөнгө да абдан ыңгайлуу. Өтө жука эмес экен, мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр. Өтө жука эмес, калыңыраак экен. Анан чындыгында эле сиз туура айттыңыз, көпчүлүк учурда биз камыр тамак жасаган күнү айымдар өзгөчө дасторкондун үстүн же камыр жайган супаранын үстүн арчышыбыз керек болот. Анан кездеме менен арчыганда кездеме тоголуктошуп калат го, Анан аны эгерде биздин арчый турган сүлгүбүз жаңы болгон болсо, ичибиз ачышып, баягы андан ары таштандыга таштай албайбыз. Бул болсо жыртылып да кетпейт экен, Калың экен. Калың абдан, анан жууп коюп туруп деле жайып койсоңуз, кайра кургап ушу бойдон калып калат да. Муну сууга тийгизсе боло берет. Сууга тийгизсе эч нерсе болбойт. Сууга тийгизип, жууп, сүртүп, кайра колдоно берсеңиздер. Сууга тийгизгенде бул боектору чыгып кетпейби? Эч нерсе боегу чыкпайт. Жакшы, бул качествосу аябай. Сапаты абдан жакшы да. Именно ошо үйдө колдонуучу буюмдарга дасторкондун үстүнө үйдө колдонуп идиш жууса деле болот да. Идиш жууган абдан жана булганган эмелерди жууп туруп, майлуу идиштерди жууп ыргытып койсоңуздар да болот да. Анткени биякта дагы көп калат да бунун ичиндечи. Например, буну колдонуп ыргытып койсоңуз биягы калат көп эле да, бул аябай көпкө жетет. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, калың экен. Анан дагы ата мекендик өндүрүшчү компанияныкы экен. Сууга тийсе болот экен, мага жакты. Анткени биз кыргыздар, өзгөчө кыргыздардын айымдары кандай буюмду ашканада иштетсек дагы бир эле иштетип туруп таштап ийгибиз келбейт да. Бир буюм менен көп функцияны аткаргыбыз келет. Бир учурда идиш жууп, бир учурда чаң сүртүп, баягы универсалдуу болсо бизге кыргыз айымдарына баягы төп келет да. Демек бул бизге төп келе турган продукция экен. Анан эмне үчүн ушул көп жолу колдонуучу ашкана сүлгүсүн чыгарууну туура көрдүңүздөр да? Эмне себеп болду?
Бунун себеби замандын талабы болду. Анткени биздин азыр убактыбыз да абдан тар болуп атат. Анан баягы колдонуп туруп таштап койгон бизге ыңгайлуу да. Таза дагы болот да, таза нерсе тура берет. Биягында курга таза, кургак болуп таза, башка жаңысы тура берет. Буну болсо алып колдонуп туруп таштап коебуз. Бизге да ыңгайлуу да, маган өзүмө ыңгайлуу. Анан башка өлкөлөрдө мындайды уже колдонуп башташты. Анан ошол жактан көрүп, бизге да ушундай керек экен деп ушуну таптык да. Азыр эми Кыргызстандын бардык аймактарына жеткиликтүүбү, бардык дүкөндөрдөн тапса болобу деген? Бардык дүкөндөрдөн тапканга болбойт. Азырынча бардык аймактарда жок бул нерсе. Жаңы өндүрүш болгондуктан биз ушуну элге таанылталы деп атайын ушундай конкурсту уюштурдук. Ушул ашкана сүлгүсүн сатып алгандарга бизден бал белектер ойнотулат. Ушуну сатып алып конкурска катышсаңыздар болот деген элге таанытылуу, элге жайылтуу, ушул биздин продукцияларыбыз бар, ушундай өндүрүштөр бар деп ошондой максатта ушул конкурсту уюштурдук да. Ошол сиздердин белекти жеңип алыш үчүн биз канча сомдук Акак компаниясынын продукциясын сатып алышыбыз керек? Кантип катышабыз? Конкурска катышуу үчүн ошол 2000 сомдук өндүрүштү сатып аласыздар. Ичинде мындайдан экөө болот. Кол сүргүү да бар, ал өзүнчө ал кагаздан. Андан да 2 болот. Анан мындай ашкана сүлгүсүнөн 5 дана болот. Кол арчый турган сүлгү бар. Андан 2 ал просто калбай калып, бүгүн алып келе албай калдым. Буюрса дагы көрсөтөм. Ал биздин баракчаларыбызда бар. Көрсөңүздөр болот, ошол жактан кирип. Анан ушундайдан 5 дана болот да. Жеткирип берүү акысыз. Үйүнө чейин жеткирип берүү. Мисалы магазинден барып, дүкөндөрдөн барып сатып алып, например, мисалы өзүңүздөр көтөрүп келгенче бизге чалып койсоңуздар, биз өзүбүз үйгө алып барып беребиз. Дагы еще конкурска дагы катышуу мүмкүнчүлүгүн аласыздар. Эгерде сатып алган кардар Бишкекте эмес, аймактардан болсо, Таластан, Көлдөн же балким Оштон болсо деле бекер салып жибересиздер. Бекер салып жиберебиз. Үйүнө чейин алып барып беришет. Жакшы экен. Анан эми ушул продукцияларды алып колдонгондор арасында кандай ой пикирлер бар? Чындап эле жакшы экен деп кайра сатып алгандар же сиздер менен чогуу иштешели дегендердин суроо талабы кандай болуп атат? Биз менен чогуу иштешели деген азыр абдан көп. Анткени биз элге жайылтуу максатында көп адамдарга буну сунуштадык. Көп эле кызыгып атат, аябай Акактын бизге продукциясы керек деп. Эми буюрса дагы иштешебиз деген ниеттебиз. Көп эле суроолор болуп атат негизи. Жакшы экен. Анан сиз азыр айтып калдыңыз да, эми жалаң эле кагаздан жасалган, ашканага керектүү буюмдар чыгарылат экен да. Анан сырьё деп коебуз да биз. Буга керектүү каражаттарды Кыргызстандан эле таап алабы же бир чет мамлекеттерден атайын буйртма менен алдырасыздарбы? Буга керектүү каражат, буну чыгарганга керектүү каражат Кытайдан алдырылат. Биз өзүбүз ошонун ичинде курамын баарын түзөп, жогорку сапаттагы целлюлоза менен жасалат. Буну биз колдонуп мусор болуп эмелерде туруп калбайт. Можно орусча айтканда смывать этип салсак болот да. Бул абдан жогорку сапаттагы целлюлоза менен жасалат да. Бунун курамын дагы өзүбүз тактап, өзүбүз белгилеп ошого токтолгонбуз. Өндүрүшчү компаниялар көптөн дал ушул кагаздан продукцияларды чыгарууңузга эмне түрткү болду? Эмне түрткү болду? Анткени бул бат-бат түгөнүчү нерсе. Элдин суроо талабы ар дайым түгөнүп кала берет. Анан эң сапатын көрүп ошого кызыгып калдым да мен. Бизге ушул кыргыз элиме элге керектүү нерсе экен депчи. Мен өзүм жалгыз эле эмесмин, биздин партнерлорубуз бар. Чогуу ошол иштешебиз.
баарыбыз чогуу отуруп ушундай чечимге келдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экран астында жазылган номерлерге чалууга болбойт. Биз сиздин чалууңузду кабыл ала албайбыз. Эгерде сурооңуз же болбосо каалоо тилегиңиз болсо, же болбосо мына ушул Акак компаниясынын продукцияларын кайсыл жактан алам деген сурооңуз болгон болсо, анда экран астындагы WhatsApp номерге билдирүү, башкача айтканда жазып гана жибере аласыз. Сүйлөп жиберсеңиз дагы биз аны угуп, же телекөрүүчүлөр эфир учурунда биз конокко ал сиздин үнүңүздү угуза албайбыз. Жазасыз, же болбосо ушул эле номерде SMS билдирүү, сообщение жибересиз, кат жибересиз. Ошол жазуу түрүндөгү гана сурооңузду же каалоо тилегиңизди биз окуп берүүгө аракет жасайбыз. Балким сиз өзүңүз кыйналган чыгарсыз дегенде, анткени аял кечки ашканада жүрөт. Анан күнү бою ашканада сиз айткандай тамак жасайсың, үй жыйнайсың, керели кечке бизге сүлгүлөр, майлыктар керек болот. Көпчүлүк учурда ошол тамак жасап аткан учурда эле айымдар жөн эле тамак жасап эле отурбайт да. Бир жагынан тамак жасап, бир жагынан кирин жууп, бир жагынан идишин жууп, анан кечке кайра колунун баягы сүлгүгө сүртүп туруш керек болот. Анан майлыктар бат эле жыттанып кетет, көпкө колдоно албайсың. Ушундай көйгөйлөр болуп, анан бул нерсени чыгарууну ойлодуңуздарбы дегеним да. Ооба, ошондой ой менен анан жана дасторконун үстү май болуп, камыр болуп калган эле мен үчүн дайыма көйгөй жаратчу да. Анан ошону сүртүп койгонго абдан ыңгайлуу экен деп ошол максат менен. Анан дагы колдонууга дагы ар кандай эме, ар бир айым ар кандай табат да ойчу, буну колдонгонго көп жумуш тапса болот да. Бизге болсо SMS билдирүү келиптир. 712 абонент жазыптыр. Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сонун экен, уят болбогудай продукция экен деп жазыптыр бирөөсү. Бөлүп жазыптыр, араң окудум. 602 абоненти 2-3 сыйра чалып туруп, анан кайра жазыптыр. Саламатсыздарбы? Сүйлөп жаткан айымга ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Анан кантип алып конкурска катышабыз дейт. Сиздердин компанияны социалдык тармактардан кантип издеш керек? Эгерде көрүүчүлөр сиздердин белектерди жеңип алууну каалап жатса. Социалдык тармактарда Instagram баракчабыз бар, Жылдыз Мамбетали деген. Ошол баракчада официалдуу баракча, ошол баракчада оюндар болуп турат. Ошол жактан бүт маалыматты алсаңыздар болот. Азыр дагы жарнама болуп жатат Facebook'та жана Instagram баракчада болуп атат да. Ушул продукцияны 2000 сомго алып үйгө жеткирүү менен буйрутма берсеңиздер, үйүңүздөргө алып барып беребиз. Дагы сиздердин аты жөнүңүздөр, номериңиздер бизде сакталып калат. Ошол сакталып калган аты жөнүңүздөр менен эле биз конкурс уюштуруп, конкурс кылып, түз эфирде өткөрөбүз. Анан жеңүүчүн белгилейбиз. Башкы байге бул автоунаа, андан башка тиричилик техникасын айымдарга атайын, ошо айымдарга керектүү тиричилик техникаларды беребиз. Анан сиз бул ашкана сүлгүсүн айтып калдыңыз да, айнек арчыганга дагы болот деп. Демейде биз айнек арчыганда тунук болбой, айымдар көп кыйналабыз го. Анан бул сүлгүнү суулап алып туруп эле айнек терезелерибизди арчып койсок таптыза кылып коебу, же тескерисинче айнекке чача турган каражатты чачып туруп эле муну кургак эле арчып койсок. Ошо айнекке чача турган каражатты чачып туруп, анан бул менен кургак эле сүртүп койсоңуздар эч кандай так калтырбайт да, аябай ыңгайлуу. Анткени мен өзүм айнек жууганда сөзсүз бир момундай дарат кагазы кетет да, бир айнекечи. Ошо дарат кагазы менен так калтырбаш үчүн ошентип колдончумун. Эми бул аябай ыңгайлуу болуп атат да. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, айымдар айрыкча, эгерде сиз айнек терезелериңизди жууганда кыйналып жатсаңыз, анан кээ бир кездемелер менен баары менен айнекти сүртө албайсың. Мурда газеталар менен, кагаздар менен арчычу эле го, апаларыбыз суу кездеме менен арчып туруп. Анте албай дагы калдык. Атайын каражатты чачып туруп эле ушул менин колумдагы Акак компаниясынын сүлгүсү менен арчып койсоңуз, айнегиңиз таптаза болуп, анан изи калбайт экен. Анан таза тунук болуп калат экен. Эң башкысы ата бекенди көндүрүшкен. Анан алдыда дагы кандай пландарыңыздар бар? Дагы кандай продукция чыгарууну көздөп жатасыздар? Азыр эми таза жакшы продукцияларды чыгарабыз деген ниеттебиз. Буюрса жакын арада кир жуучу каражаттар
келип баштайт бизге уже. Именно акактын продукциялары болот. Кир жуучу порошок, курамын дагы өзүбүз тактап, өзүбүз белгилеп чечип койгонбуз да. Ошону дагы буюрса эми жакын арада күтүңүздөр, келип калат. Анан эми балким ушул Акак компаниясынын продукцияларын жалпы Кыргызстанга таратуу үстүндө иштеп жаткан чыгарсыздар. Ооба. Азыр иштеп жатабыз жалпы Кыргызстанга. Дагы бир сыйра кайра кайталап өтүп кетиңиз. Сиздердин Акак компаниясы кандай продукцияларды чыгарат? Аталыштарын айтып. Салфетка деп коет. Баягы 4 бурчтук ортосунан мынтип чыгармай салфеткалар бар го. Ошондой салфетканы чыгарабыз. Ал дагы курамы абдан таза, жогорку сапаттагы целлюлоза менен жасалат, 100%. Анан кийин ушундай ашкана сүлгүсү, ушуну чыгарабыз. Бул дагы дайыма болуп турат бизде, дайыма үзүлбөй, дайыма алып келип турабыз. Эми буюрса баалары дагы арзаныраак болуп алып келгенге аракет кылабыз. Буну болсо даарат кагазы. Бул эң таза продукция, анткени биз буну өзүбүзгө колдонобуз да. Ошондуктан бул эң тазасы, эң жогорку сапаттагы целлюлоза деп биз ушуну так айта алам да. Кепилдик бере алам. Азыр негизинен 3 продукция чыгарып жаткан экенсиздер. Эми бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдоп алыңыз. Же болбосо кантип конкурска катышат, кайсыл жактан издеп табыш керек, телефон номер балким таштап кетесиз. Ушул биздин өндүрүштү алып колдонуп көрүңүздөр. Эң таза, сапаты жогору, ошону баса белгилеп айткым келет, анткени сапаты жогору, эң таза продукт. Азыркы учурда биз айымдар туура тамактануу, туура нерселерди колдонуу, экологически таза нерселерди колдонууга умтулуп, ошол тарапты көп басым кылып атабыз да. Ошондуктан биз дагы ушундай таза продукцияны чыгарганга аракет кылып атабыз. Анан муну мисалы жаш баласы бар айымдар үчүн сурап коеюнчу сизден. Жаш баласы бар айымдар көпчүлүк учурда кечке балдарыбыз шалтактатып тамак жеп, же болбосо кол буту бат эле кир боло берет. Анан күнү бою кечке баягы майлык менен, сүлгү менен ачып турушубуз керек. Кичинекей умуркайларга дагы жарайбы, колдоно берсек болобу деген? 6 айдан жогору колдоно берсеңиздер болот, анткени бул бир аз катуураак болгондуктан баягы кичинекей алелерге болбойт да. Анын кожасы аябай жумшак болот да, терисичи. Андан жогору колдоно берсеңиз, мен өзүм 6 айлык кызым бар да, кичинекей. Мен ага бир аз эми бир аз колдонуп баштадым. Кичинекейинде колдонгон жокмун, анткени бир аз катуураак. Андан чоңураак балдарыма колдоно берем, аябай ыңгайлуу. Үзүп туруп эле таштап кое бересиздер да. Тамак жегенде баягы көпчүлүк учурда бала өзү тамак жеп үйрөнүп баштаган учурда сөзсүз төгүп чачып ичет го. Ошол учурда пайдалансак болот экен. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ата Мекендик өндүрүшчү компания, тагыраак айтканда кагаздан мына ушундай ашкана сүлгүсүн чыгарган Ата Мекендик өндүрүшчү компания, Акак компаниясы бүгүн бизде конокто болду. Биз ар бир эфир сайын аракет жасайбыз Ата Мекендик өндүрүшчүлөрдү чакырууга, ошол эле учурда телекөрүүчүлөргө дагы үндөп пропаганда кылып келебиз, үгүттөп келебиз. Ата Мекендик өндүрүштүн продукцияларын колдонууну баягы дайыма үгүттөп келебиз. Бүгүн дагы бизде мына ушундай Ата Мекендик өндүрүшчү компания болду. Тагыраак айтканда Акак компаниясынын жетекчиси, негиздөөчүсү Жылдыз Мамедалиева бүгүн бизде конокто болду. Сиз болсо бизден алыстабаңыз, урматтуу телекөрүүчү, анткени бизде кийинки коногубуз бар. Азыр болсо жарнамалык тыныгуу.